Баягы Садырдын балдарын сабаганда дал ушундай билдирүү менен чыктым. Эмне болду? Кантип ошол балапанды сабаганга кайсы колуң көтөрүлдү? Алар ордунан туруп калгандан кийин эле биринчи шапалакты мен жагыма чыгаттым. Бардык эле бийлик ушундай. Бүгүн ушакты мамлекеттик деңгээлде таратышып атпайбы. Сиз деле билесиз, мен деле билем, бирок сиз айтпайсыз аны. Себеп сиз эстүүсүз мага караганда. Акылдуусуз. Миңдеген адамдар билет, ушул бийликтин троллдору бар экен. Ар бир кабыл алып аткан мыйзамында муну туура эмес, муну алишем, могул жерде регламентти буздуң, добушка туура эмес койдуң деп олтурган киши жагабы айтыңызчы. Мына азыр жым-жырт мамыр жумур. Тып-тынч. Жогорку кеңеште сүйлөө бул менин милдетим. Окугум менен эмес, милдетим мен. А башка маселе, тилиңди жутуп алып барып сүйлөбөй отурсаң, ал сенин өзүң эркиң, бирок сүйлөйм деген киши сүйлөйт. Парламент деген сүйлөөчү киши деп которулат. Саламатсыздарбы, Политклиника медиасын тет-а-тет берүүсүн баштайбыз. Бизде бүгүн мейманда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Адахан мырза, бизге келип маек берип жатканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн сөз эркиндиги, журналисттер боюнча соттун акыркы чечимдери жана азыркы болуп аткан саясий окуялар боюнча сүйлөшөбүз. Алгач суроо, сиз жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абак жайында отуруп келдиңиз 8 айга жакын. Ошондон улам сураарым, саламаттыгыңыз кандай? Ал жакта кандай кыйынчылыктар болду? Сөздү ушундан баштап айтып берсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Берген сурооңузга ден соолукка Кудайга шүгүр. Бардык нерсени жараткан өзү берет, жаратканын өзүнүн колундабыз. Ден соолук көбү сурайт, мен айтам, достор кубанаарлык, сүйүнөрлүк, душмандар күйүнөрлүк деңгээлде. Абакта жата, башка жакта жата, мен дайым айтып келем, жүрөк эркин болгон жерде адам эч кандай кыйынчылык сезбейт. Анын эч кандай коркунучу жок, башкасы жок. Бирок ушундай бир жалган дүйнөнүн баалуулуктарына берилип калган, ошого сугарылып калган инсандар үчүн коркунучтар көп. Мына ол дүйнөң 5 күндүк дүйнө, бул жалган дүйнө. Чыныгы нукура таза дүйнө сени алдыда күтүп турат деген ишеними бар инсандар үчүн бул жашоодо кыйынчылыктар кыйынчылык катары кабыл алынбайт. Демек, сиз үчүн абакта анча кыйынчылык болгон жок? Эми ал жерде деле биздин жарандар болгондо дагы мүмкүн коомдун мыкты өкүлдөрүнүн кээйлери ошол жакта. Мисалы, соңку кездерде эле, соңку 1-2 жылдын ичинде өз алдынча ой жүгүртө билген, акын эси ордунда, мындай бир өзгөчө ой жүгүрткөн азаматтардын баары эле ошол жакта болуп атпайбы. Акын жазуучулар кирип атат, кайдыгер эмес жигиттер, кыздар, жаш балдар кирип атат, кайдыгер эмес азаматтар кирип атат. Анан экинчи бөлүгү бар. Кирип баланчыны кармаптыр, киргизиптир десе, ой бара келди деп кол чаптыргандар бар. Бирок алар бул эшиктен кирип эле наркы эшиктен чыгып кетишет. Тийиштүү каражатын таштап коет, акчасын таштап коет. Тигини кармады, тигини киргизди дегенде бир көрөт, а чыгарып бергенин көрбөйт да. Чыгарып жибергенин айтпайт да. Ошондуктан ал жерде дагы өзүнчө бир жашоо, ал жерде кайдыгер эмес адамдардын баардыгы могул эркин жүрөбүз деген адамдарга караганда эркинирээк азаматтар көп ал жакта, жигиттер, кыздар көп. Зээнге ийте турган көрүнүштөр дагы көп. Себеп мындай бир жаш бир 4 жашар, 2 жашар, 6 жашар балдарынан ажыратып алып барып салып таштаган келин кыздарды көрөсүз. Бизде ушунчалык жапайычылыкка жетип калды да, аябай кандай каттуу жапайычылыкка жетип калды. Ошол жерден ыйлап балдарым өздөрү жалгыз калды эле, мен сыртынан эшикти жаап коюп чыктым эле деген ыйлаган кыз келиндер болду. Москвадан келе калып эле Манас аба жайынан кармалып келип, анын ата-энеси да билбейт, тууган уругу да билбейт. Айтор, биз баягы токойлордо жашаган жаныбарлардын мыйзамы менен жашап калдык. Алдурагы
алсызын баса калмай заман. Мына ушундай. Ушу абак жайынан чыккандан кийин сиз бир аз тыным алдыңыз окшойт. Андан кийин ушу жакында 11 журналисттин иши боюнча, соттун чечими боюнча партиянын төрагасы катары билдирүү жасадыңыз. Ушу билдирүүнү окудук. Ал жерде чечимди айыптадыңыз. Айрымдар ушул билдирүү менен балким тааныш эмес болуш керек. Ошол тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Биринчиден андай бул 11 журналисттин эле үстүндөгү иш эмес бул. Бул баягы ой жүгүртүүгө далалаты бар азамат жигиттердин, кыздардын баарын башында болуп аткан иш бул. Өзүңдүн пикириңди айтып койдуң го, бүттүң, балеге калдың. Азыр Кыргызстанда эки эле кылмыш бар. Бир кылмыш башаламандыкта чакыруу, экинчи кылмыш бийликти басып алууга аракет кылуу деген. Эми ошол айланайын 70 жаштагы кемпир чал болобу, башка болобу, ошолор эмне шыпыргысы менен барып басып алабы бийликти. Мынча калчылдашат, мынча титирешет, мынча мындай бир коркунуч бар дейм да. Эки эле берене бар Кыргызстанда кылмыштуулук боюнча. Коррупция жок. Тек гана ошол бийликти басып алуу, анан башаламандыкка чакыруу. Сиздики башка кылмыш болду да. Кайсы? Меники жала жабуу, менден эч кандай кылмышты да таппайт. Кылмышты инен учу менен изилдеп көрүшүп дагы, микроскоп эмес, башка менен издеп карап дагы табыш алган жок. Таппайт дагы, эки дүйнөсү өтүп кетсе дагы таппайт аны. Бул тек гана ошол жогорку кеңештен четтетүү. Бир гана максат ушул. Бул адамдын акылына туура келбеген нерсе. Адамдын акылына туура келбейт. Мына бир аз тыныгуу деп атпайсызбы? Бизде тыныгуу жок. Биз шаардык сотко кайрылдык. Шаардык сот, райондук соттон беш-беттер мындай бир көз карандылар. Туун өзгөртүп атпайбы, жана көз каранды болуп калат экен, күн карама деп. Накта күн карамалар бул Кыргызстандагы ошол сот бийлиги, Кыргызстандагы баягы бийликтин көзүн карап турган атка минерлер, мына нукура, туу көз күн карама эмес. Инсан көз каранды, инсан күн карама. Ошол бизде эркин ой жүгүртүү же мыйзамдардын негизинде, конституциянын негизинде чечим чыгаруучу сот системасы калган жок. Жок, алардын жыты да калган эмес. Жыты да болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан азыркы каралып аткан иштердин бүтүндөй баары жараткан шашпайт. Адилеттүүлүк баары бир эртеби кеч жаркылдап чыгып келет. Сиз тарыхтан жакшы билесиз. Эчен инсандардын аттарын атоого тыюу салып келген кыргызбыз. Биз кыргыздын мыктыларынын бүтүндөй баарларын ушундай кылып тепкилеп, көмүп, аттарын чыгарбастан келгенбиз. Мейли акын жазуучуларды караңыз, мейли саясатчыларды караңыз, мейли мындай бир өзгөчө бир жаралып калган инсандарды караңыз. Сиз айта аласызбы, жок дегенде бирөөсүнү ушулар бактылуу өмүр сүрдү деп. Биз бүгүн сыймыктанып, айкелдерин аянттарыбызга коюп алып, 150 жыл болуптур, 180 жыл болуптур деп барып сыйынып аткан азаматтардын бүтүндөй баары өмүрүндө тепкинин астында калып келишкен. Ошол эле Жусуп Абдрахмановду караңыз. Ошол эле Абдыкадыр Орозбековду караңыз. Ошол эле Исхак Разаковду караңыз. Ошол эле Молдокылычты караңыз. Ошол эле Токтогулду караңыз. Кимиси рахат алып, кимиси жыргап жашады, айтыңызчы. Бул заман түбөлүктүү өмүрдүн алдындагы бир кичинекей сыноо. Ал сыноого тике караш керек. Бул сыноону өрмөлөп, бир көптүн катарында күн көрүп эмес, инсан болуп жаралгандан кийин инсан катары жашап өтүш керек. Анан 30 жыл жашайсың, 60 жыл жашайсыңбы, кээ бирелердей болуп 90-80-ге чыгасыңбы, анын айырмасы жок. Эптеп эле бир кичине бир жашым улуулап калса, бир мындай бир темир алып калсам, же мындай бир орден алып каламбы, же бир сыйлык алып каламбы деп жашоодун кажети жок. Көптүн катарында өмүр сүргөндөр көп да азыр. Эптеп-септеп күн өтсө болуп. Анан сөз эркиндиги жөнүндө айтып атасыз. Сөз эркиндигин бул мыйзам бербейт, конституция бербейт, муну бийлик, байлык бербейт. Сөз эркиндигин жараткан туулгандан баштап берген. Себеп бизди пенде кылып жараткан, адам кылып жараткан. Башка хайвандардан айырмалап, бизге тил берген. Сүйлөсүн деп, сөз берген. Мына ошол жараткандын берген жарагы бул тилиң. Жараткандын берген чоң байлыгы бул ой жүгүртүү кабилети. Бул пикириңди айтуу.
А егер пикириңди да айта албаган болсоң, мал катары жүрө берген болсоң, анда сага ошол адам деген макамдын кереги барбы? Адаммын деп жашап жүрө берсе. Эптеп-септеп курсагы тойсо уй деле жүрө берет, туурабы? Кой деле, эшек деле жүрө берет да курсагы тойгон жерде. А биз адамбыз. Биз дүйнөнү тааныйбыз, биз дүйнөнү көрөбүз, биз дүйнөгө баа беребиз. Биз дүйнөнүн жаман жакшы жагын, ак карасын, арам адалын айтабыз. Ошон үчүн, ошонубуз менен адам эмеспизби биз? Анан баарын эле алдына салып алып айдап алган кой эмеспиз да биз. Ошондуктан жана сиз суроо берген сөз эркиндиги деген бул адамдын ушунчалык бир керемет, мыкты берилген, эч ким тартып ала албай турган бул байлыгы. Ошол эле кезде жана билдирүүдө дагы сиз айтып атасыз, башка мисалы аксакалдарга кайрылып, ошолор үн кошобу же баягы Жумгалбек Аманбаев айтты дегендей отурасызбы, сиз отурасызбы, мен да отурам дегендей мамиле болуп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн эмес, ошондой мамиле болуп эле келатат. Бизде соңку эчен жылдардан бери калыс сөзүн айтпаган карыялардан не пайда деп улуу Токой мырдагандай андай карыя жок bizde. Бизде жок тилекке каршы. Улуттук мындай бир карыя жок. Улуттук мындай бир болгон нерсени болгондой кылып айтып турчу аксакал калган жок да тилекке каршы. Мен айткан эле бүтүндөй эле баары эле ушу үмүт кылган эле ушундай бир томолок темир, сыйлык, анан баягы той тамаша болгондо баягы сый тамакка дасторконго чакырып коюу. Ушунун эле тегерегинде болуп калды. Анан неберемди бир жерге киргизе коеюн, келинимди бир жерге орното коеюн. Көрө каттын эле кулдары. Абыт Ибраимов деген бир оригиналдуу аксакал бар да. Генетика боюнча мыкты болгон, легендар болуп 12-чи чакырылыштагы, 1-чи чакырылыштагы депутат, биз чогуу депутат болуп калганбыз. Ошо киши бир киши кыргыз эл баатырын алганда, сый тамакка чакырганда ошол жерден сөз берип калса айтты эле да, мен сөз айтканы келген жокмун. Мен кыргыз баатырларын көргөн жокмун. Муну акын деп баатырларды берип атасыңар, бир жолу чындыкты жазып чыркырап койгон ырын уккан эмесмин. Бизде Кыргызстанда баатыр болуу үчүн көп жашасаң эле баатыр боло бересиң. Эптеп 80ден томолон өтүп алсаң деген сөзүн айтканда, бул болгондо да ошол мындай бир сый тамак ичип атканда өтө көп элдин алдында айткан. Мен ошол кишинин пикири менен толук макулмун. Толугу менен макул. Маселен, жогорку кеңешке депутат болуп келе калып эле бир жылдан кийин эле мамлекеттик кызматка эмгек сиңирген кызматкер болуп калып атпайбы? Ал бир мыйзам эмес, бир токтомдо жаза элек. Жөн гана жанагы айткандай кылып эле басып, билгендей кылып эле ошо буйрукту аткарып турса эле эмгеги сиңе берет. А кээ бир кишилердин эмгеги сиңбей калат. Мисалы Рыспай Абдыкадыров эл артисти болбой эле кетти да, туурабы? Эмгек сиңирген бойдон кетти да. А Рыспай Абдыкадыровдун ырларын ырдап жүргөндөрдүн четинен бүт баары эл артисти. Кандай дейсиз? Бизде эмне Калыгулдар же Молдо Кылыч же Молдо Нияздар эмне кыргыз эл акындарыбы? Ушул жарыбаган итке кынжынын эмне кереги бар деген сөз бар да бизде Кыргызда. Ошол жарыбаган сыйлыкты алам деп, сыйлыктын кулу болуп калып жашап жүргөндөрдү карап олтуруп айтасың да. Айланайын, бизде аксакалдар айтып калчу эле. Бул адам 2 пулга кымбат деп. Ошол 2 пулга кымбаттардын баары эле бүгүн сыйырмат. Ошолордун тегерегинде. Мен логиканы түшүнбөйм. Бизде 30 жылдан бери таптак эч нерсе жасалбаган экен. 30 жылдан бери жасалбаган иштерди жасап атабыз дейт. А 30 жылдан бери бийликтин башында келип жүргөн азаматтарга кандай сый көрсөтүп, неге аларга сыйынып атасың анда? Логика кайда? Кандай дейсиз? Эч нерсе жасабаган эле кишилерге ошондой сыйлыктар бериле береби? Кандай дейсиз? Логика болуш керек такыр. Жал сөздү айтпаш керек. Жал сөздү айткандан кийин ошого жараша мамиле болуш керек да. Анан бизде баары аралашып кеткен да. Мен ошону такыр түшүнө албайм. Журналисттер боюнча ушу соттун чечиминде Махабат Тажибек кызы менен Болот Темировдун уулу жөнүндө дагы айтылып атат. Сиз да билдирүүдө айттыңыз. Ушул балдарга карата дагы мындай аябай сезими болбойбу? Мен айттым, жанагы
убактылуучу жайда турганда ошол энелердин сыздап ыйлап атканын уктум да, балдарым, кыздарым кароосуз калды дегендер. Ушунчалык бийлик каттуу болобу, даам ушундай болобу, ушул ымыркайларды, ушул бөбөктөрдү сыздатып, какшатып, ыйлатып коюуга чейин барган. Мен ошол кайрылуумда айтып атам, биз кыргыз жаратылышта жанбарды дагы энесинин баласынан ажыраткан эмеспиз. Эми бул Тажыбай кызы дегениңизди мен өмүрүмдө көргөн эмес. Тажыбек кызы дегенди мен өмүрүмдө көргөн эмесмин, сүйлөшүп да көргөн эмес. Болот Темировду да көргөн эмесмин. Менин мамилемде жок, башка да жок. Бирок ошонун балакатка жетелек баласыны атасы, энеси тирүү туруп, атасын сыртка чыгарып жиберип, энесин 6 жылга абакка ыргытып, анан ошол баланы балдар үйүнө берет деген бул кыргыз не болгон, кыргыз болуп калдык деген жүрөгүм ушунчалык жийиркенип ушул суроону коюп атам. Не болдук биз? Кайда барат азыр? Эмне болду айланайын? Не болдук биз? Кандай эл элекпиз? Үйүңө жылан кирсе да оозуна ак куюп чыгарган кыргыз элек го биз айланайын садагы. Не болду сага? Ушундай эле какшап, баягы Садырдын балдарын сабаганда дал ушундай билдирүү менен чыктым эле. Не болду? Кантип ошол балапанды сабаганга кайсы колуң көтөрүлдү? Деп какшадым эле. Ошол кездеги бийликке. Мындай Мадумаровда бир нерсе болуп калды да, ушул ар бир жабыр тарткан кишини ушундай болуп, баягы балапанды коргогондой кылып коргоп чыгасың да. Алар ордунан туруп калгандан кийин эле биринчи шапалакты мен жаагыма чыгат да. Бардык эле бийлик ушундай. Мына алардын өздөрү абакта жатып калганда эмне деп кайрылдым эле мен. Ошол Садыр, ошол Камчы, ошол Акмат түрмөгө түшүп калып калганда өкмөтүнө чейин, президентине чейин кирип, эмне деген сөздөрдү айттым эле, эмне деген арачы болдум эле. Бул мыкаачылык, бул караңгылык, бул түркөйлүк, кандай деп айтсам дагы. Кандай болушу мүмкүн, эмне болушу мүмкүн? Кантип адамдын көңүлү барат, ошол балакатка жетпеген баласыны ата-энеси тирүү туруп балдар үйүнө беребиз деген бул. Не деген шумдук бул? Анан ушунун баарын көрүп атат да, бүгүнкү кыргыз эл акындары жүрөт. Манас орденинин ээлери жүрөт. Айланайын. Анан касиеттүү аксакалдарыбыз, касиеттүү интеллигенциябыз деп сүйлөйбүз. Каякта, кайда ал интеллигенция? Кайда, эмне болуп жүрөт? Эмнеге ошого үн кошпойт? Эмнеге чыркырап ыйлабайт? Жана Садырбаев, Дооронбек мырза бир жолу трибунага чыкканда ушундай бир сөз айтты эле. Ак суу окуясында деп, ак суу окуясына байлап бир канча кишилерди карактап ушундай болуп бир күнөөлөп атканда, ошондо трибунага чыкканда бир ырын айтты эле да. Элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң. Качан сен башкаларга тең болосуң деп кыйкырган эле да. Андан бери да 20 жыл өттү. 20 жылдан ашык мезгил өттү. Анда да сиз айткан жанагы эркин ой жүгүрткөн калемдештер бар эле. Алар жазчу, алар үн чыгарчу, алар дечү. Бирок бийлик бүгүнкүдөй кара санатайлыкка барчу эмес. Эсиңизде бар да. Мына Акаевди эмне деген карикатуралар менен чыгарышат эле. Эмне деген тамсилдерди жазып чыгарышат эле. Бирок бир журналист Замира Сыдыковадан башка мындай бир сот жообу. Замира Сыдыкова туруп чыкты. Сот жообуна тартылган жок. Бир. Мен тарыхты изилдеп, тарыхты карап барактаганды жакшы көрөм. Рим империясында эки өтө бир адамзаттын тарыхында келесүү эки император болгон. Бири Калигула, экинчиси Нерон. Ошол Нерондун тушунда канчалаган адамдар жазаланган болсо дагы, бир эркин ой жүгүрткөн акын, жазуучу, философ жазаланбаптыр Цицерондон башка. Караңызчы. Адамзаттын тарыхындагы эң келесоо император деп экөөнү айтат. Эң бул Рим тарыхында эмес, бул Англия, бул Кыргыз же бул Европа тарыхында эмес, адамзаттын тарыхындагы эң мыкаачы
жетекчи катарында ушул эки императорду айтышат. Бирок алардын тушунда да мына ушундай Езоп сыяктуу, Цицерон сыяктуу, Евклид сыяктуу өзүнчө бир ой жүгүрткөн инсандар жазаланган эмес экен. Себеп бул адамдын ою, адамдын пикири, адамдын мындай бир көз караштары бул ыйык нерсе, бул бийик нерсе. А башка бийлик учурунда дагы, мисалы, Бакиевдин учурунда да болгон, Атамбаевдин учурунда деле болгон, журналисттерге кысым болуп келген да башка бийлик учурунда. Бийликтин учурунда, ар кандай учурда бийлик баягы эркин сөзгө каршы. Бирок чек бар да. Чек бар, эреже бар. Ал кезде тек массалык маалымат каражаттарына чыкса, басып макала кылып жаздырса, ана ушундай учурларда туура эмес болуп кеткен жанагы ушак. Бүгүн ушакты мамлекеттик деңгээлде таратышып атпайбы? Сиз деле билесиз, мен деле билем, бирок сиз айтпайсыз аны. Себеп сиз эстүүсүз мага караганда, акылдуусуз. Миңдеген адамдар билет, ушул бийликтин троллдору бар экен. Алар айлык алып жашап атканын билесиңер, баарыңар билесиңер. Ооба, биздин медиада ошо троллдордун баарын алар кимдер деп ачып берип атабыз. Ошол ушактын баары кайсы тараптан кетип бартат? Ушакты эл айтып аткан жок да. Кармалганда ким кармалып атат? Эл. Элдин арасынан эл өкүлдөрү. Мына ушундай болуп атпайбы? Мыйзамда эмес кеп ыйманда. Ошол эле мыйзам башка кишиге башкача иштээрди. Мисалы, сизге башкача иштейт ал мыйзам. Мага башкача иштейт. Керектүү инсандарга ал иштебейт. Маселе ушунда турат. Анан күчөтөбүз, жоопкерчиликти күчөтөбүз. Азыр эми массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалымат тараткандык үчүн. Таратып аткан өзүңөр эмеспи? Кандай дейсиз? Айып салып да мыйзам долбоорун даярдап атышпайбы? Даярдап атат, киргизип атат. Жогорку кеңеш мен айтып атпаймынбы? Ушу мөөр басып эле отура турганда жана нотариалдык конторага айланды деп атпаймынбы? Жогорку кеңештин орду жок да бүгүн. Эл өкүлдөрү мыйзамдын так даана аткарылышын көзөмөлгө алган конституциялык эң чоң өкүлчүлүк бийлиги бул жогорку кеңеш да, бирок алар өзлөрүнүн укуктарын билбейт да. Алар өзлөрүнүн укугу үчүн күрөшпөйт да. Мына азыр жергиликтүү кеңешке шайлоолор барып атат, айтып атат, бийликчил партия катышпайт деп. Жок, бийликчил партия катышпайт эмес. Бийликчил инсандардын баарын башка партияларга бөлүп койдуң, айланайын. Короо кылып бөлүп. Мына 20-жыл өткөн шайлоо эсиңизде бар да, биримдик деген СДПК деп чыккан эмес да. Баары СДПКдан келип отурушкан, бийликти бир мыкчып алып отурган. Бирок алар СДПК деген аты менен баргандан уялышып, биримдик деп. Анан экиге бөлүп калган бир башка партияны, үчүнчү партияны жетелеп көтөрүп барып чыгышып, балекет эмне болду? Ушул болду эле. Азыр дагы бийликчил партия аралашпайт дегени менен сенин инсандарың, сенин бала чакаларың, тууган уруктарың бийликтин баягы жогорку кеңеште болобу, өкмөттө болобу, жергиликтүү кеңештерде, жергиликтүү областтык жетекчиликтерде болобу, ошолордун балдары, кыздары, небере, чебере, келиндери бүтүндөй баары ынтымагым деп, башкам деп бир жактарга кирип кетип бартат да. Кимди алдап атабыз биз? Кимдин көзүнө кум чачып атабыз? Эмне биз таптакыр ушундай бир келесоо катары көрөбү, ушуну байкабай калат, билбей калат дегендей кылып. Айтып атат, таза эмес инсан, ар бирин текшергиле, таза эмес инсандар кирбесин деп. Ал деген, ар бирин текшергиле, кокус биздик эместер кирип кетпесин, абайлагыла деген эле буйрук экенин ким билбейт муну? Карагыла дейт. Айтор, Айгүлайым, ушундай бир будоңчаң. Ушунун баарын көрүп турат, баары билип турат, баары сезип турат. Тек гана баягы, айланайын. Көзүм көрбөсө бир жеримди бөөрү жесин деп гана жаткан эл бизде. Же туура эмес, макул эмессиз, айтыңызчы. Жок, макулмун. Туура айтасыз. Ушундай заманда, ушундай заман, анан бийлик деген сынга таптакыр көтөрө албаган бир чычаңдап кеткен нерсеге айланды. Эми караңыз. Бийлик качан ушундай болуп өз элине кас болот? Качан алсыз болгондо.
Күчтүү бийлик, алдуу бийлик анча-мынча сын пикирлерге түк көңүл бурбайт. Эми карасаңыз, бизди дейт 80% эл колдоп турат дейт. А 80% эл колдоп турганы чын болсо, 4-5 киши пикир айтып койсо, эмнеге коркуп атасың андан? Кабагым кашым дебей кете бербейсиңби? Кандай дейсиң? Чымың чакканчалык сезбей койбойсуңбу? Жок, андай эмес. Айта бер деш керек да. Бирок 80% ел мени колдоп атат, бир 20% пикирин айтса айта берсин деп койсо, кете берет да. Жок, андай эмес да. Демек, 80% экени чоң бир маселе жаратат да. Экинчиден, саясий оппонент деген маданият бар. Саясий оппонент деген. Америкада караңыз, эки президент, бири эскиси, бири жаңысы, Трампка мындай бир кол салуу болду. Ошол замат Байден эмне кылды? Өзүнүн курамындагы жан сакчыларынан бөлүп, Байдендин жан сакчыларын күчөттү. Бул эмне? Бул саясий маданият. Жалгыз барбайлы, мына биздин Россия кошуна. Караңызчы. Владимир Жириновский деген саясатчы болгон. Айдан айын нелерди гана айтпайт эле. Трибунадан, Эсиңизде барбы? Трибунадан туруп алып, каргыш алсын силерди деп, Единая Россияны. Жер жутсун силерди деп. Мен силерди жек көрөмүн. Жоголуп кеткилечи дегенге чейин чыгып сүйлөйт эле, туурабы? Ошонун дарегине бир сөз, же Путин, же өкмөт, бир сөз, же бир министр айттыбы? Айткан жок. Тескерисинче, кай жерде болсо сый урмат. Жириновскийдин оозунан не деген сөз кирип, не деген сөз чыкчу эле. Каза болдубу? Караңыз. Саясатчынын улуулугу ушунда турат. Путин барды. Гүлүн койду. Табытын кармап, башын ийип, таазим кылып, коштошуп кетип айтты. Россиянын азыркы заманындагы эң мыкты көрөгөч саясатчы, мамлекеттик жетекчи болчу. Россия мамлекеттик ишмер болчу. Россиянын ушул деңгээлине жетишине эбегейсиз зор салым кошту деп айтты. Не дейсиз? Кандай дейсиз? Же коммунисттердин жетекчиси Зюганов. Бюджет талкуулап атканда, тышкы ички саясатты талкуулап атканда не деген сөздөрдү айтат? Силер бүтүндөй бир ууч олигархтар элдин, улуттун, мамлекеттин байлыгын колуңарга чеңгелдеп алып отурасыңар деп сүйлөйт. Кече 80-ге чыкты. Эмгек баатырын берип, Геннадий Андреевич Россиянын эгемен Россия болушуна эң чоң салым кошкон патриарх саясатчылардан деп Путин куттуктап атат. Зюганов менен Жириновский челик ачуу кыргыз бийлигине сөз айткан бирөө барбы? Жок. Жок. Алардан ачуу, алардан каттуу айта албайт. Айтпайт. Бирок азаптын азабы езүүнүн езүүсүндө кыргыз. Мына сизге салыштырмалуулук. Биздин заманын салыштырма. Мен баягы Молдо Кылыч, Молдо Ниязды, же Жусуп Баласагынды, же Калыгулду айтпай эле коеюн. Бүгүнкү заман. Жусуп Абдрахмановдун көргөн кордуктарын караңыздар. Исхак Разаковдун көргөн кордугун караңыздар. Анын баарын Москвага шылтайт. Москванын түк тиешеси жок. Мына ушул эле жердеги отурган биздин өзүбүздүн келемиштер. Жана сиз жогорку кеңешке да сын айтып кеттиңиз да, жогорку кеңештин сын айткандары мандатын тапшырып, кээ бирөө өзүнүн каалоосу менен кетип атат, кээ бирөөнүкүн мисалы сиздикин алып койду. Ушул мандат менен сиз эмнени жоготтуңуз? Мандат менен мен дээрлик эч нерсе жоготкон жокмун. Тек гана ошол элдин үнү микрофон аркылуу айтылбай калат. Биринчиден. Экинчиден, булар эбегейсиз карыздарды алып атат. Ошол алып атканда дагы бирөө бир суроо бербестен туруп басып атат кнопканы. Менден кийин эмне болсо ошол болсун деген саясат кетип бардат. Азыр биздин тышкы карызыбыз 6 миллиардтан ашып атат. Булар канча миллиард менен алды эле карызды? 2 жылдын ичинде канчага көтөрүлдү, канчага өстү? Ким төлөйт? Алыс кетпейли, биздин эле тарыхта Курман Жандаткай энебиз.
Эмнелерге гана барды. Бирок ал улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгын чаппай, жеке өзүнүн кызыкчылыгын чапты. Жеке өзүнүн. Баласын курмандыкка. Балачыл курмандыкка чалды. Мына ушул баягы тайгак жерден ушундай бир кечүү таап издеп кеткен инсандарды мыкты мамлекеттик ишмер катары көрүшүбүз керек. Ошолорду көкөлөтүп, ошолорду көтөрүшүбүз керек. Базары бар, акчасы бар, тай сойгон, бээ сойгондо эмес. Бүгүн бизде баары аралашып кетти. Китеп окуган инсан калган жок, ишенип коюңуз. Китеп окуган инсан калган жок. Мана министрлердин сүйлөп аткан сөздөрүн караңызчы. Не деген сабатсыздык сөздөрдү айтышат, сөйлөшөт. Анан ошолорду так айтып койгонго жогорку кеңеште мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр андай мүмкүнчүлүк мен каалаган жеримде трибуна, мен каалаган отурган жеримде сүйлөйм. Бирок расмий жогорку кеңештин микрофону башка микрофон. Документтер менен да таанышып, жеринде таанышканга мүмкүнчүлүк бар болчу да. Мүмкүнчүлүк да бар. Мисалы азыр бюджет каралат, ошол казына каралып атканда каржылык маселесин карай турган бир да киши мындай бир суроо берип, ошону талкуулап, социалдык тармак жака. Караңызчы, бүтүн Кыргызстандан башка бир да бир депутат Конституцияда пенсия, жөлөк пул, башка деген каражаттар эң төмөнкү керектөөчү куржундан төмөн болбош керек деген беренени талап кылган бир да киши болгон жок да. Мадумаров аны Конституциялык сотко берди. Өкмөт башкарып атам деген жигит айтты, төлөй албасак өлүп кетелиби деп. Өлүп кетпесең анда Конституцияны өзгөртү. Бирок андан кийин жөлөк пул, пенсиялар көбөйдү да ошо. Баракелди. Эмне үчүн? Себеп артынан сайгылап турган киши бар эле. Мыйзамды бузуп атасыңар. Конституцияга ант бергенсиңер. Ар бир беренесин, тамгасын кыйшаюусуз аткарам деп ант бергенсиңер да. Ал Конституцияны мен жазган жокмун да. Ошондо жазылып турат да. 6700 сомдон кем болбош керек деп жазылып турат да. А эмнеге силер 2400 берип атасыңар? Эмне үчүн 3 эсе пенсия менен жөлөк пулду аз берип атасыңар деген талапты койдум да мен. Бул фракцияда дагы ушул маселелер ал эле бул эле деп жүрүшүп, мына эми азыр эптеп септеп бир категория менен 1 январдан, 1 сентябрдан деп ошону жасаганга аракет болуп атат да. Баягы бала ыйлабасы эмчек кайдан дейт го. Биз Конституцияда мыйзамдагы жазылган талаптарды гана коюп атам да, мен асмандан алып коюп аткан жокмун да. Өзүңөр алдыңар да ошол Конституцияны, өзүңөр жаздыңар да ошол мыйзамды. Мадумаров аралашкан жок да. Эмнеге антыңарды аткарбай атасыңар деген маселени коюп атабыз да. Анан ушундай киши жак жок. Ар бир кабыл алып аткан мыйзамында муну туура эмес, муну алишем, могул жерде регламентти буздуң, добушка туура эмес койдуң деп олтурган киши жагабы, айтыңызчы. Мына азыр жым-жырт, мамыр-жумур, тып-тынч. Ошондо дагы арасында айрым депутаттар бар да, мисалы сиздин акыркы жыйындарда сизге сөз беришти, аткаруу бийлиги менен кайым айтышып кеткенде депутаттар сөз берди, мындай алды эле бир аракет болду да. Сөз бергендин өзүнүн бир чоң бир сыйлык көрүп калдыңар, Ал жерде сөз сүйлөп ал менин укугум. Көрдүңүзбү мына ой жүгүртүүбүз кандай? Биринчиден өтпөй анан экинчиден. Караңыз, кандай төмөн деңгээлге түшүп кеттик биз. Сөз берди да. Эртең мүмкүн айтарсыңар, эми көчөдө басып жүрөсүз да, туурабы? Аба жутуп атасыз да, туурабы? Дегенге чейин түшүп кетпегиле айланайыңдар. Ал жерде жогорку кеңеште сүйлөө бул менин милдетим. Укугум эле эмес, милдетим мен. А башка маселе, тилиңди жутуп алып барып сүйлөбөй отурсаң, ал сенин өзүң эркиң, бирок сүйлөйм деген киши сүйлөйт. Парламент деген сүйлөөчү киши деп которулат. Говорящий человек. Ошондо да экинчи жолу добуш берип атып анан өттү. Эми жалаң ошол баягы сөздөн корккон инсандар отуруп алса, бул киши трибунага чыгып кетсе бале болот деп корккондор да көп да. Сөз берем, бербейм деп олтуруп алгандыгын өзү бул баягы регламентти билбегендик. Бул түшүнүктүн жоктугу. Же
регламент кандай болсо ошондой болсун, бирок мен айткандай болот дегендик бул. Бизде саясий маданият жок деп атпаймынбы? Мен бир мисал келтирип, Путин, Жириновский, Зюгановдарды бир мисалын келтирген бекер жерден келген жок бул. Караңызчы, мамлекеттик кеңеш болгондо биринчи ошолорго сөз берчү. Бардык фракциянын жетекчисине бирдей сөз берчү, бирок аксакал катарында Зюгановдон баштачу. Бул маданият, бул саясий маданият. Бул саясий оппоненттериңди, саясий көз караштарың дал келбеген кишилериңди көтөрмөлөө, көкөлөтүү аларды. Мына төкмакындар, билесизби, эгерде Токтосун Тыныбеков, Ашырал Айталиев болбосо, эстекем болбой калышы мүмкүн эле. Эстебес бол. Себеп өзү менен тең чыккан инсан болсо гана курчуйт. Ата-аналар. Бычакты дагы каттуу ташка билейт. Билейт. Каттуу таш менен курчутат. Ал чыгач менен курчубайт. Ал пахта менен же суу менен ал курчубайт. Саясатчы дагы ошондой. Акын жазуучулар дагы ошондой болот. Мисалы караңызчы, Рыспай чыкканда Рыспайдын аркасынан Ээрчип, Асанкалы, Түгөлбай, Эшбаевтар, Жолдошбек Мамажановтар бүтүндөй ошолор момундай болуп чыкты. Кинорежиссерлор Төлөмүш Океев чыккандан кийин дүркүрөгөн бойдон Шамшиев, Геннадий Базаров, Дооронбек Садырбаев, Мелис Субукеев не деген залкарлар мектеп түзүлдү. Себеп бул бири-бирине көрүш керек, бири-бирине таңдаш керек, бири-биринен үйрөнүшү керек. Ошонун деңгээлине жетем деш керек. Актер, актрисалар чыкканын караңызчы. Композиторлордун чыкканын караңызчы. Дүркүрөп чыгышпадыбы? Бир дүң этип чыгып кайра жок болду. Эмнеге? Муун жок болду. Бул не деген сөз болуп калды? Мисалы мына Чубак Ажы Раматылык тирүү кезинде чыкканда эле экинин бири эле шейх болуп кетпеди беле? А Чубак кетти, Чубактан кийин чыккан инсан жокко. Ошого атааңдашы беле, ошого окшоштурабыз деп эле чыга беришкен экен да көрсө туурабы? Азыр жокко. Талаа бошко. Ошон үчүн жанагы саясатта дагы жаштарга орун бергиле дейт. Берели, бош, талаа бош, кенен. Кана, кийин. Эмнеге жанагы күчтүү саясатчылар бир учурда келип калат? Себеп алар атааңдаштык менен келишет. Булар саясий, турмуштук мына жашоонун өзүнүн күрөшүнүн натыйжасында калкып чыгышат. Бирөөнүн желкесинен көтөрүп келип бул жерге отургузуп, бирөөнүн желкесинен көтөрүп бул жерге отургузуп койгон эмес эч ким. Бүтүндөй мыкты саясатчыларды карасаңыз, залкар инсандардын баары Жусуп Абдрахманов болобу, Баял Исакеев болобу, Абдыкадыр Орузбеков, ким болсо ошол болсун, кыйындыктын кыйындыгын көрүп айылдан жерден чыккандар ошолор. Исхак Разаков дагы. Мана 2 жашында энесинен, 7 жашында атасынан калып ошондой болуп көтөрүлүп чыккандар. Кемпирабадчылар боюнча, Кемпирабад маселеси боюнча айыпталып аткандардын арасында дагы жаш саясатчылар бар, Жаш саясатчылар болбосо дагы саясатка кирем деген кайдыгер эмес. Биздин мындай бир мекен сүйүү сезими бар, керемет жигиттер, кыздар бар экен. Мен көбүн билбейт экенмин, тааныбайт экенмин, бирок мен ошол соттор жүрүп аткан мезгилдеринде айттым. Нукра кыргыздын жаңы тарыхында алтын тамгалары менен аттары калып кала турган ошол азаматтар. Бүгүнкү баатырлар, бүгүнкү баягы эмгек сиңиргендер, бүгүнкү эл акын, эл жазуучулар эмес. Накта нукра кыргыздын мындай бир сыймыктанаар азаматтар, ошолордун аттары жазылат кийин, Кудайга кааласа көрөсүздөр. Көрөсүздөр, иншалла көрөсүздөр. Ошолор кыргыздын нукра баатырлары, ошол азаматтар. Алардын дагы соту бүтпөй кайра жандар. Эми карабайсызбы, алардын райондук соттон толук акталгандан кийин мамлекеттин жетекчисимин деп аткан азамат такыр аралашпаш керек. Туура эмес болуп калды, мен жок дегенде айып пул салмакмын деп. Анын орун басары же өкмөттүн орун басарымын деп жүргөн азамат айтып атат. Биз 20 ай олтуруп алып аларды тарбияладык деп. Тарбияң кургур, сенби тарбиялай турган жаран? Сенби тарбиялчы? Байсалов айтып атпайбы, биз аларды тарбиялап койдук. Бул ушунун баарын көрүп туруп, угуп туруп, билип туруп, дың этпеген улут Мустафа Кемал айткандай же жок болот, же кул болот, башка жолу жок.
айткандардын арасынан деле мисалы ырчыларды, жазуучуларды, блогерлерди ушул ой пикири үчүн эле отургузуп аларды жазалап атат. Социалдык тармактарда дагы мен эмне деп атам эми. Мисалы ошол кемпир ошол 25 кишиге эле керек эмес да. Калганы эмне болду? Эмне болду? Кандай болду? Караңызчы, сынды ааламды дүңгүрөткөн Манаста көтөргөн да. Билесизби? Бүгүнкү тил менен айтканда, анын дарегине шеккелүүчү сөз болуп эсептелеби? Угуп туруңуз, караңыз. Манас деп койсо, дардайып кетет экенсиң. Үйлөп койгон чанаштай чардайып кетет экенсиң деп. Токтот мунуңду деп камчы менен бир чаап атат. Өз билемдигиңди токтот. Аксакалга же чын пикир айтып койгон инсанга опурулба деп атат. Мына бул Көкөтайдын ашына кетип баратканда болуп аткан окуя. Жолдо бараткандагы окуя. Аалам мен бар үчүн дүңгүрөп турат деген Манастагы баш ийип, айыптуу болуп, унчукпай туруп калып атпайбы? Не дейсиз? Мына ушундай касиет эмес беле бизде? 6 жашар бала чындыкты айткан болсо дагы 60-тагы аксакалдын башы ийчү. Болбосо мына Касымал Жантөшевдин Каныбек деген романы укмуштуудай тарбиялык керемет бир роман. Ошондо бүтүндөй жыйын-жыйнап олтуруп 16-га чыкпаган Каныбекти эл башчы кылып көтөрүп алып атпайбы? Эмне үчүн? Зиректүүлүк үчүн, көрөгөчтүк үчүн, тайманбастык үчүн, өтө тапкычтык үчүн, баатырдык үчүн. Баатыр дегенде кара билек баатыр эмес, ой баатыры, акыл баатыры. Же Жаңыл мырзаны бүтүндөй уруунун башчысы кылып, бой жетелек кызды көтөрүп алып, уруу башчысы кылып алып атпайбы? Илгери кыргыз кыйын болуп келген, кылымдардын ушундай бир кыйчалыш болгон дөңгөлөгүнүн астында, жердин астында калып кетпей көтөрүлүп келген кыргыз эмне үчүн? Себеп кыйындарды кыйын катары көтөрүп билген үчүн. Азыр эми жасалма кыйындар баары. Бүт жасалма. Карап көрүңүз, четинен карап иргеп көрүңүз, жасалма. Жогорку кеңешке эмес, айылдык кеңешке барам деген түшүндө жок кишилер, Сооронбай Жээнбеков айткандай, президент эмес, өкмөт башчысы болом деген түшүмө кирген эмес дегендей, кокустан келип калган кишилердин кесепетинен бүтүндөй жабыр тарткан кайран эл. Бул бийликке ушу билимдүү инсандар келиш керек деп айтып атпайсызбы? Анан ушул билимдүүлөр тартылып атабы? Ошолор барбы? Бийликте анча-мынча болсо да. Жараткан айтат да, чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Бул улуу сөз. Жалаң арак ичкен инсандар топтолуп алып, өзүнө топ башчысына молдону койбойт да. Же жалаң уурлар отуруп алып, топтолуп алып, өзүнө жетекчи кылып, милицияны койбойт да, же мугалимди койбойт да. Ары бири өзүнө окшогон кишини көтөрөт да. Кандай дейсиз? Туура. Демек, коом көтөрүш керек аны. Журт көтөрүш керек. Журт жоопкерчилиги болуш керек. Элдин жоопкерчилиги. Мына азыр 2 күндөн бери ызылдап атат. Коку эле коку, депутаттын балдары менен кыздары баратыптыр, депутаттыкка жалаң эле деп. Көтөрбө. Барба. Сенин колуңда. 5 жылда бир эле жолу сенден сурайт, макулсунбу деп, ошондо пикириңди айт. Айт пикириңди. Анан ыйлаба. Чубак ажы айткандай, 1000 сомго тагдырыңды 5 жылга сатып бересиң дагы, анан эртеси отуруп алып ыйлайсың дегендей кылып. Мына Чубак ажынын кээ бир сөздөрүн карасаңыз, булар кылымдарга айтылган сөздөр. Ал карыбайт. Ал эскирбейт. Ал да билимдүү болгон экен да. Билимдүүлөрдүн баары тилекке каршы ошондой болуп, ар кандай жолдор менен кетип калат да эрте. Кыргызда караңыз. Исак Оной Шакынбаевди карасаңыз, бир керемет нерсе жазган да телеграммасында. Чыңгыз Айтматов Ленин сыйлыгын алганда, болгону билесиз.
кыргыз айланайын, кылымды карыткан залкар кыргыз болгон экили Ленин сыйлыгынын ээси бар. Бири Тургунбай Садыков, бири Чыңгыз Айтматов. Ошондо алганда караңыз, керемет сөз, укмуш сөз. Иса Коноевич Акунбаев жазып атат телеграммасында. Улуты улуу боло албаган элдин уулдары улуу болууга милдеттүү деп атат. Не деген сөз? Академик, профессор улутка дарт белгисин коюп атат, диагноз коюп атат. Улуты улуу боло албаган элдин уулдары улуу болууга милдеттүү. Карабайсызбы? Биз кайсы жагыбыз менен улуу болуп башка элден айырмаланабыз, айтыңызчы сиз. Мен жаштарга кайрылганда дайым айтам. Эртең эмес бүгүн эле биз бөтөн элге атаандаш боло албай калдык деп атам. Атаандаш боло албай калдык. Себеп билимдүүлүк, маданияттуулук 6-чы, 7-чи планга түшүп кетти. Бүгүн эпчилдик. Анан сөздүн маанисин аябай жаман буздук. Өзүңдүн принцибиңден каккан казыктай болуп кыйшайбай турсаң, бул текебер. Бул сүйлөшкүсү келбейт. Бул өзүн кыйын сезет. Жок, бул туруктуу деген сөз. А эгерде ар бир келген бийликке кыйшалаңдап момундай болуп, ошонун жолун таап кетсең, бул ийкемдүү экен. Бул сөзгө келет экен. Кыйын экен. Бул кыйын экен. Жок, ал туруксуз. Мына сөздүн маанисин кандай буруп кеттик, бузуп кеттик. Ар бир келген бийликти көкөлөтүп мактап жүрүп күн көрүп аткандар бийликтин төрүнө чыгышты. Төрүндө отурушат. Ким келсе ошону мактайт. Анын кыйын экен дейт. Ал кыйын эмес. Ал адам эмес. Анын принциби, көз карашы жок, ал туруксуз. Ал күн карама. Мына ушундай айгүлайым. Ошондо дагы жергиликтүү шайлоого мындай барган атасыздарбы? Жок, биз бүгүнкү шайлоо эмес, бүгүнкү сот шайлоо өткөрүү эмес, мыйзамдай болуп чечим чыгаруу сот бийлиги жок бүгүн. Сот бийлиги жок, калган жок. Шайлоо бүгүн эч нерсе бербейт. Эч нерсе бербейт шайлоо. Мына бүтүндөй мен айткан жанакы балапандардын баарын 2-3 партияга бөлүп короо кылып киргизип койду. Бүттү, ошону менен чечилди деп жатышат бар. Бир эле үйдөн бир саясатчы чыгыш керек дечиле илгери кыргыз. Азыр балдарым кыйын чыкса эмне кылайын? Кудаларым ушундай бир ишкер болсо эмне кылайын? Инилер, агалары. Бүтүн баары жапалай жабышып кирип кетишпеди. Баары эле кирип кетишпеди ошонун ичине. Башта эсиңизде барбы? Аскар Акаевдин агасыны Кемин Токой шарбасына директор кылып койгондо не деген чуу салганбыз жогорку кеңеште. Мектепке атын бергенде. Не деген чуу салдык. Болгону Кемин Токой шарбасынын директорлугуна Асанкул агайды койгондо не деген чуу салдык. Таасир болдук ошондо. Макул ал жактан кетип, акыры депутат болуп келди. Бакиевдин инисини баягы кызматка койгондо. Кызматка коюп эмес, ошого чейин эле кызматта иштеп келген экен. Не деген чуу салынды? Не деген чуу болду? Эми караңыз, ошол Бакиевдин кезинде бир баш прокурорду кызматка коюп атканда анын эмгек стажы 10 күн жетпейт экен. 10 күн жетпей калыптыр. 10 жыл болуш керек да баш прокурор. Системада иштеш керек. 10 күн жетпейт деп жогорку кеңеш не деген чуу салып анын талапкерлигин четке кагып 3 ай жатпадыбы дайындалбай. Акыры ошол 10 күнү жеткенден кийин кайра киргизилбедиби? Не дейсиз? Абайдын керемет сөзү бар. Акылдуунун колундагы мылтыктан акылсыздын колундагы таяк коркунучтуу деген.
Қараңыз. Ақылманның қолындағы мылтықтан ақмақтың қолындағы таяқ қорқынышты. Себеп ақылды бала мылтықты қолданбайды. Дәректеу жағына қолданады. Ақмақ кімге қолданып жіберішін білбейсің да. Керемет сөз бі? Ошол учурда ошол таяқ жөнінде айтады да. Кейбір адамдарға таянып, мен өзім таянып тұрған таяғымдан қорқам дейді. Егер біреуінің қолына тиіп қалса, өз башымда ойнайды ғой деп. Мына ушул ойларды айтқан, ушул ойларға мындай бір саресеп салған, баса белгілеп көрсөткөн қана сіз көз іздеген ақсақалдар. Россияны қараңызшы, Михалков деген Бесогон ТВ деп ашып алып, чучугуңа чейин жеткирип атат. Керемет ачык сөздөрдү айтып атат. Керемет сөздөрдү айтып атат. Ушундай ачык сөздөрдү айтып атат. Бирок ошого карабай, анадагы Путин жакында эмне кылды? Россия эмгек баатыры кылды. Мына. Эмгек баатыры болду. Бул улуу элдин жасай турган иши. Майда элдики, бул майда. Ишибиз да майда, идеябыз да майда, көз карашыбыз да майда, тоюбуз да майда, оюбуз да майда, баары майда. Ушундай. Кече Америкада президенттик шайлоо болуп атканда Такер Карлсон деген кесиптешиңиз менен, Илон Маск экөө сизге окшоп мындай бир аңгемелешүүгө чакырыптыр. Экөөнүн сөздөрүн караңызчы. Не деген сөздөрдү айтып атат, айланай, не деген каткырыктарды айтышып атат. Бул өлкөдө. Сиз жана ата-андашты сыйлоо деп айттыңыз да, ошондой жок бизде, ошондой. Ата-андашын сыйлап, ошону баалоо, ошонун айткандарын угуу. Тарых, адамзаттын тарыхын карап келген болсоңуз, бүтүндөй улуу инсандардын баары ошондой болуп келген. Бири-бирине эриш аркак болуп келген. Сиз билесизби, Мухаммедти Чыңгызхан Хиваны алганда, Мухаммед качып жүрүп, ошол жерден өзүнүн эле арасынан чыккан чыккынчылардын колунан каза болгондо, Чыңгызхан кадимгидей ыйлаган. Мени менен күрөшөр, мага татыктуу, жападан жалгыз бир жигит бар эле, бул да өлүптүр деп ыйлаган. Улуу инсан, улуу инсан. Эми караңыз, Наполеон менен Кутузов ушундай болуп салгылашып согушуп атканда, Кутузовго ар кандай жолдор менен чалгынчылар аркылуу жок кылабыз дегенде Наполеон болбой койду. Ал залкар инсан деди. Улуу инсан деди. Же Трояда караңыз. Ахиллес келип Гектор менен чабышып атканда, момдай болгон, томуктай болгон ташка томулуп кетти. Ахиллес айтып атат, Гектор тур дейт. Тур. Сен улуу аскерсиң, жоокерсиң. Кийин тарыхта ушул таш болбогондо Ахиллес уталат эле деген сөздү уккум келбейт, тур дейт. Болбосо Кудай берди деп баса калбайбы, жат, сая салбайбы? Жок, тур дейт. Кылычыңды карма, тур ордуңдан. Мана улуулардын улуусу ушул. Улуулардын улуусу. Билесизби? Жанберерди да айтып атпайбы? Өзүнүн эң бир каршылаш Гекторду айтып атпайбы? Мен ушул доорду жашап, Гектордун замандашы болуп калганым үчүн сыймыктанам деп. Мана керемет залкар жигиттин жигиттиги. Адамдын адамдыгы ушул эмеспи? Баа берүү. Баа берүү ушул эмеспи? Не деп айтасыз? Айтыңызчы. Кандай деген баа бериш керек буга? Эмне деш керек? Мындай тарыхтардагы мисалдарды келтире берген болсок, аябай көп. Укмуш. Бирок майдаланып кеткен коом, майдаланып кеткен заман, эл андайларга баа бергенге акыл тарабынан бираз жетишпестик болуп калып атат. Мана кереметтердин кереметтери ушундай болгон. Ошондуктан саясатты сасык дейт, саясатты жаман дейт, саясатты арам дейт. Жок, саясат эң таза. Эгерде
таза инсандар келсе. Бийлик кумар дейт. Жок, бийлик кумар эмес. Эгерде сен ушул дүйнөдө жалаң байлык үчүн жашап аткан болсоң, сен байлыктын колусуң. Адам эки түргө бөлүнөт. Бирөөлөр байлыктын артынан кууйт, өмүр бою кууп томолонуп жетпей өтүп кетет. Бирөөлөрдүн аркасынан жараткан байлыкты куудуруп коет. Байлык ошо кишиге кызмат кылып калат. Киши байлыкка эмес, байлык кишиге кызмат кылып калат. Бизде бүтүндөй баары эле байлык томолонуп кетет ошонун аркасы менен. Бүгүнкү күндө дагы ошондой кармалып эле анан кайра акчаларын төлөп, кайра чыгып калып, ошондой Кылмыш жазалануусу сөзсүз деген принциптин бузулушу ушул. Акчаңды төгүп кой да кете бер. Мен билем сенде мынча акча бар. Берсең чыгасың, бербесең камап коем. Бер мага. Ушу түрмөдө жаткандардын дагы Мен айтып атпаймынбы, ошо 8 айдын ичинде мен нелерди гана укпадым, нелерди гана көрбөдүм. Бул жактан киргизип кетет дагы, кармап алып, эл бул жактан кол чаба берет. Азамат, мыкты, булар аябай жакшы күрөшүп атат, жакшы болду, ушуларды кармады. Жок, алар 2 күндөн кийин ал жактан чыгып кетет. Билбейт да аны. ошентип айтып атпайбы, биз кармап атсак, бияктан соттун чечими менен чыгып кетет. Сотко чейин эле чыгып кетет. 2 түн, 3 түн, 10 түн, 15 түн түнөйт да чыгып кетет. Сотко чейин чыгып кетет. Сотко жанагы майда бараттары барып калат. Баягы каражат түгөнүп, ал бул болуп калганда анан прокурорлордун өздөрүнүн мындай бир сөз бар экен. Майка турсасын калтырып өткөрүп койдук силерге дегендей. Кааласаң аны да чечип ал деген сөз да. Ушул эле. Бизде адилеттүүлүк же муну бир китепте жазылган, мыйзамда жазылган мыйзам менен, бирене менен, талап менен маселе чечилбейт. Айгүл айым. Канча жолу айтыш керек? Жок. Калп эле бири-бирибизди алдап эле ушундай кылып эле көз боемочулук кыла бергенден не пайда табасыңар айылдар. Андай эмес. Бир 14 жашыңызда иштегенсиз, жер иштетип. 14 жаштан баштап иштеп, менин биринчи сүрөтүм Ленин жолу деген областтык гезитке ошо 14 жашта чыккан. Кетмен көтөрүп, областтык жетекчилер аябай таң калышып, өндүрүштүк бригада болуп, андан кийин мектептин коюнун бакчылым. 19 гектар жерге сугат коюп, 33 рубль айлык алчылым. Мен эс тартканы эмгектин үстүндө келем. Эс тартканы. Эмгек мээнет. Сиз өзүңүздү тарыхтагы кайсы инсанга окшош турасыз? Мен эч кимге окшогум келбейт. Мен нечен жылдар башта айттым эле, мен атама окшогум келет. Атама окшогум келет. Чечкиндүүлүк жагынан Жусуп Абдрахмановтай болуу керек. Залкарлык чечендик жагынан, өтө билимдүүлүк жагынан Исхак Разаковтай болуу керек. Өтө момундай бир жөнөкөй бир кадимки момун инсандардай болом деген болсоң, ошол Абдыкадыр Орозбековтой болуу керек. Ар бир инсандын телегеи тегиз эмес, кемчилиги бар. Мыкты жагын көрө билүү керек. Ошол мен мыкты жагын көргөн кыргыздын ер азаматтарынан, жигиттеринен мен ошол атаган азаматтар. Буларды мен бүгүн атап аткан жокмун. Мен ошо тарых факультетин бүтүрүп атканда менин дипломдук ишим ушул кишилер болгон. Менин дипломдук ишим Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Ишенал Арабаев. Мына ошо 5 кишинин тагдыры жөнүндө жазылган менин дипломдук ишим. Ошондуктан жанагы акчам төгүлүп, басылып андай-мындай болуп кетпесе дагы, бир кишиден бир сарыча калбай туруп, көлдүн жээгине ошол 3 залкарга Рухордодо эстелик тургузганым ошонун. Жусуп Абдрахмановго, Баял Исакеевге, Исхак Разаковго. Архивтерди иштедиңиз да, диплом жазып атканда? Сөзсүз түрдө ал кезде мынчалык ачык архивтер болгон эмес. Бирок ошол Москвадагы архивтердин негизинде иштеп олтуруп, мына ошол 5 кишинин тагдырын кыргыз биринчи жетекчилери жана алардын тагдыры деген темада жазгам дипломдук ишти. Мисалы ошолорду илимий эмгек үчүн
көтөрүп чыкса болмок да. Мен экинчи юридикалык илимимди алып атканда Улуттук университетте кыргыз жарандарынын шайлоо укугу деген темада жазгам дипломдук ишти. Ошондо менин жетекчим айткан, кичине бир аз тереңдетип туруп эле, кандидаттыгыңыз даяр экен деп. Мен андай кандидат болбойм. Ошол эле Абыт Ибраимов айтканда, ошол кездеги вице-премьер, ошол кездеги Акаевдин пресс катчысы, дагы бир аппарат жетекчиси, ошолор экөө академик, бирөө академияга мүчө корреспондент болуп дайындалганын, шайланганын уккандан кийин Абыт Ибраимов айтты, мен экинчи ал илимдер академиясынын астанасын аттабайм деп. Эгер ушул кишилер академик болуп калган болсо, анда мен бул академияга кирбейм деген. Ошол сыяктуу азыркы илимдин кандидаттарын, азыркы докторлорду, азыркы эмгек сиңиргендерди, азыркы орден көтөргөндөрдү көрүп отуруп, кыргызда керемет сөз бар, жамандын өпкөнүнөн сөккөнү артык дейт. Караңызчы, керемет сөз бу. Жаман келип өпкөндөн көрө, жакшынан сөккөнү дары. Жаманга өмүр бою кор болгончо, жакшыга бир жылмайып өткөн артык дейт. Не деген керемет? Не деген улуулук? Не деген философия? Не деген идеология? Ушуга эле таянып жашоо керек. Ошондо сиз ошо ой пикириңизди жанагындай курч пикирлериңизди айта бермекчисиз. Ушул жолдо мисалы өзүңүздүн партиядан башка же бияктагы жогорку кеңештеги фракциядан башка мындай бир тандемге бара турган адамдар барбы? Менин тандемим менин элим. Эл качан даяр болсо мен тандем. Пенде менен тандем болуу бул баягы эшегин ылайдан өткөнчө. Тандем жалгыздын жары жараткан дейт. Адам жалгыз келет да жалгыз кетет. Тандем деген сөздү кайдан ойлоп чыгарышты, эмнеге чыгарышты, менин акылым жетпейт ушу тандем деген. Жоопкерчиликти жеке инсан керт башы менен тартат. Эки киши тартпайт. 3 киши, 4 киши биригип алып тартпайт. Ар бири өзүнүн кылганын өзү тартат. Ошондуктан баягы саясий партия дегенде, менин партиям менин элим дегенмин. Акыры мыйзамда ошо партиялар гана катышат, башка эч ким катышпайт дегенден кийин аргасыздыктан куралган партия бул. А негизи менин партиям дагы элим, менин тандемим дагы элим, менин таянаарым жараткандан кийинки күч кубат бул эл. Ошондо дагы сиз кыялкечсиз, жакшы нерселерди кыялданасыз, анан ушул жакын арадамдай бөлүшсөңүз болобу? Кандай кыялданасыз? Менин кыялым ар бир кишинин өзүнүн кыялы, өзүнө жараша. Кыялдануусу дагы өзүнө жараша. Кыялданууну токтотуп койгон киши бул дөңгөк. Сөзсүз кыялданат. Не деген ойлор келет? Сиз карап көрсөңүз, жанакы Джек Лондондун бабалар чакырыгы деген, зов предков. Караңызчы, бек, ит. Иттин кыялдануусун кандай жазат? Ит да кыялданат. Ит кыялданат. Биздин Айтматовдагы Акбаранын кыялдануусун карабайсызбы? Же Гүлсараттын кыялдануусун карабайсызбы? Биз адамбыз го. Биз адамбыз, сөзсүз түрдө кыялданабыз. Сөзсүз бир нерсени эңсейбиз. Бир нерсеге аракет кылабыз. Ошол сыяктуу менин кыялдануумдун бүтүндөй бүт баары кээде сиздин кесиптештериңиз жазгандай акыркы саясаттагы мындай бир романтик дейт да. Сизди жазып атат. Мени жазып атат последний романтик кыргызской политики деп. Кыялкеч дейт. Мен кыялкечмин. Мен кыялданам.
Мен bir нерселерди ойлоном. Ал кыялым менин өзүмдө. Bir купуя калуу керек. Негизги максатым ушул мына бөтөн элге көз каранды болбой, ошолор менен тең ата болсок. Бөтөнүн көзүн карабасак. Биз атаандаштык боло албай атабыз. Мына өз алдынча ой жүгүртүүгө кабилети бар жигиттердин, кыздардын бүтүндөй баарын коркутуу менен, үркүтүү менен, чочулатуу менен, пикир айтпай жана башка чаап отуруп, тилин дудук, көзүн сокур, оюн мындай бир туңгуйка камап келатат. Бул тукум куруптуучулук менен тетейиш. Караңызчы, 77-78 миллион калкы бар Конго деген мамлекетти 10 миллионго жетпеген калкы бар Бельгия кылымдап башкарды. Аймагы боюнча Конго Бельгиядан эсе чоң. Кубаты боюнча, байлыгы боюнча, күчү боюнча эсе чоң, саны боюнча эсе чоң. Кынк дебей баш ийип келди. Эмне үчүн? Бельгия жыл сайын 70-80 миңден баштап жарым миллионго чейинки 17-18ге чыккан жигиттердин, кыздардын башын алып келди. Атууга өкүм чыгарып келди. Эмнеге? Дал ошол мезгилде калыптанат экен. Киши болуп калыптанат. Анан алдын ала байкайт да карайт да, ким эртең мүнөзү момундай болуп чыгышы мүмкүн. Ким өз пикирин бербеген, мындай бир тажаал, өз укугу үчүн күрөшкөн инсан болуп жетилиши мүмкүн деп бала кезден жок кылат экен да. Ар бир калкта, улутта 1%га жетпеген эле эл болот экен, адам болот экен ошол ой жүгүртүү кабилети. Эми мени караңыз, Конституцияны 80% ел колдоду дейт. 80% ел деген бул 3 миллион 700 миң, 3 миллион 600 миң деп атабызбы? Жана шайлоого татыктуу, жарактуу эл дейт. Макул 3 миллиону деп коелу. 3 миллиондун 80% канча болот? 2 миллион 400 миң болот. А сиз көрдүңүзбү 2 миллион 400 миң кыргызды конституция окуган? 2 миллион 200 киши да окуйт конституцияны. Анан кантип ошо конституцияны колдоп? Айтыңыз, сиз мага жооп бериңизчи. Сиз Кыргызстан боюнча мага таап бере аласызбы бир 3000 конституцияны түшүнгөн кишини? 200-300 чакпыр экен. Мүмкүн. Бирок 1 миллион 800 миң 2 миллион эмес да. Кантип? Сен түшүнбөгөн нерсеге кантип колдоого аласың сен? Кантип айтасың? Мен жогорку кеңеште айтпадымбы 90 депутаттын ичинде. Ушул жерде мүмкүн конституцияны чагып, конституцияны түшүнөм деген мүмкүн 3 киши бардыр деп. Гейлери билесизби? Колуна кармап окуй элек. Окуй элек. Ошондон чыккан жанагы сөз бул анекдот эмес, бул болгон окуя. Мен бул мыйзамдын долбоорун окуган жокмун, бирок пикиримди айтып коеюн деген ошондон пайда болгон. Ушундай эжеке. Тилекке каршы ушундайбыз. Ушул жолго түшүп алдык. Билбейм. Аягы кандай болот? Качан карасаң эле ушундай зар заман экен, зар заман экен. Мына ушул Молдо Кылычты окуп олтуруп да карап айттым да. Ошо Молдо Кылычты дээрлик бир кылымга тете мезгилде атында айттырбай, чыгармаларында окутпай, бүт баарын жаап келди. Ким? Кыргыз. Аны коргоп, аны колдоп чыккан кимдер болуптур? 2 кыргыз, экөө тең жоопкерчиликке тартылат. Бири Саманчин, экинчиси Юдахин. Мана караңыз. Аны тепкилеп, аны улутчул деп, аны улутчул, бул элге каршы саясат жүргүзөт деп 19-кылымда да, 20-кылымда да
үстүнөн каралап келген ким? Биздин Залкар деп айкелдерин коюп алган. Арасында бар. Кыргыз адабиятчылары, кыргыз жетекчилери. Биз качан токтолобуз, качан ойлонобуз, качан бир кылчайып бир таразага тарыхыбызды салабыз билбейм. Бүтүн азап чеккен кыргыздын бар, азапты кыргыздан чеккен, чеккени бир гана маселе улут жол. Аскар Акаевич айтпадым беле, эгерде Аскар Акаевич өз элин, өз улутун, өз тилин, өз динин, өз тилин сүйгөн кылмышкер болсо, номер 1 кылмышкер мен жазып алыңыз деп. Мына ошол бойдон келатам. Бул эми жашоо канча калды бир жараткан билет. Соңку дем чыкканча ушул ишеним менен кетебиз. Бирок алдыда баары бир жарык күндөр болот. Жарык күндөр болот. Иншалла болот. Жарык дүйнө бар деген үчүн жашайбыз. Алдыбызда келечегибиз бар деген үчүн жашайбыз. Ошол келечекке үмүт болгон үчүн күрөшөбүз да. Анан келечек жок деген болсо анда баары эле жана Салижан Жигитов айтмакчы, мойнубузга таш байлап көлбөчөгө өлбөйлү дегендей. Ошондой үмүт бар. Баары бир Кудайга кааласа, түгөндү деген сайын түтөгөн элбиз да. Акыры көтөрүлүп бир күн чыгабыз. Акыры бир күн түзөлөбүз. Акыры бир күн жетчү жерибизге, акылыбызга жетебиз. Акыры бир күн бирөөлөр менен тең ата сүйлөшөр күнүбүз эмес. Кудай кааласа, Кыргызга кызылдын келери дагы болот. Мына башта Борбордук Азиянын аксакал эли болгон болсок, азыр Борбордук Азиянын кайсы эл экенин айтпай эле коеюн. Эгерде биз сөз эркиндиги боюнча, сабаттуулугубуз, маданияттуулугубуз боюнча дүйнөдө 70 мыкты элдердин арасына кирип келген болсок, мындан 10 эле жыл башта. Азыр 140-чы орунга түшүп калганыбыз дагы, бул да кызылдай чындык, бул да факт. Бул бааны мен берген жокмун, муну эл аралык уюмдар берип атат. Биз сабаттуу, биз маданияттуу, биз келечектүү эл катары саналчубуз мындан бери 10 эле жыл, 15 жыл башта. Азыр ошонун 2 эсе кеттик артка. Себеп мектептерибизди көрүп атабыз, окууларыбызды көрүп атабыз. Даха мырза, мындай ойлондура турган маселелерди айттыңыз. Сизге келип маек бергениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуз. Рахмат, сизге да амандык, жакшылык болсун. Сиздин өзүңүздөрдүн чакырганыңыздарга рахмат. Дайым үнүңүздөр жакшылыктын жарчысы болуп жүрүштү насип кылсын. Рахмат. Ушун менен Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн аяктадык. Биздин берүүдө Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.